Бишкек кышка даярданууда. Шаар элине ысык суу менен жылуулук берген Бишкек жылуулук тармагы ишканасы дагы башка кызматтарда эле күн жылууда ремонт иштерине киришет. Адистер эски жабдууларды оңдоп, алмаштыруучу жерине жаңы тетиктерди коет. Бул иштин баары бир айга ысык суу өчүрүлгөн маалда аткарылышы керек. Азамат бригадасы менен баш каладагы 8-чи насостук станцияда эскилиги жеткен жабдууну жаңылап жатат. Жер алдынан чоң куур менен аккан ысык сууну токтотуп, бөлүштүрүүчү тетик 50 жылдан бери иштегендиктен суу токтобой агып калган. Бир айга ысык суу өчүрүлгөнүнө байланыштуу азыр иштен чыккан задвижканы алмаштырганга иштеп жатабыз. Бул азыр эскиси иштен чыгып азыр сууну кое берип кармабай калды азыр. Бул Россиядан келген жаңы заманбап задвижканы ошонун ордуна алмаштырып койгон жатабыз. Эртең менен саат жумуш 7:30 башталат. Бизде жыл сайын ошо бир айга суу өчөт. Ошол маалда биз бул задвижкаларды иштен чыккан задвижкаларды алмаштырып жетишибиз керек. Биз бригадада 6 киши иштейбиз. 2 сварщик, анан 4 слесарь болду. Эскиге караганда заманбап, жеңилдетилген вариантта. Ачып жабыш өтө оңой да, тиге караганда, эскиге караганда. Кээде суулар ушинтип токтобой калат. Токтобой калган учурлар болот. Суунун астына суу болуп кескенге туура келет. Ар кандай погодалар болот. Ар кандай погодада иштейбиз. Кээде суук болот, ысык да болот. Ысык жерлерде иштегенге да туура келет да. Бул задвижка эскилиги жетип, сууну кармабай калды. Ошол себептен муну алмаштырып атабыз. Бул 75-жылы курулган экен. 48 жыл болуп туруп, иштөө мөөнөтү бүттү мунун азыр. Бул азыр эскилиги жеткенине байланыштуу муну алмаштырууга туура келди. Муну азыр алмаштырбасак, бизге кышында авария боло турган болсо, шаар тургундарына сууну жеткизиш биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Бул кесиптин ээлеринин жумушу жайыгышы токтобойт. Алардын милдети шаар элине шарт түзүп, ысык суу менен жылуулук берүүнү үзгүлтүккө учуратпоо, жайында куурдан аккан сууну токтотуп, оңдоп түзөө иштерин жүргүзүп албаса, кийин суук түшкөндө бузулуулар келип чыкса, кесепетин жоюуда кыйынчылык жаралат. Бизде ар кандай ситуациялар болот. Кышкысын суукта калып, кечке чейин калып иштегенге туура келет. Жайкысын ысыкта ар кандай жерлерде иштегенге туура келет. Өзүм ушундай решик болуп иштейм. 2009-жылдан бери иштейм. Көбүнчө ушундай менин ичимде кышкысын суу ысык болот. Коркунучтуу ысык суу коркунучтуу убактарда болот. Эми бул опасный да жумуш. Өтө жумуш негизинен оор. Өтө этияттык менен иштегенге туура келет да. Ысык сууга күйүп калышы мүмкүн. Ар кандай ситуациялар болот. Крандар менен иштейбиз. Ошолордун техника безопасности соблюдать этиш керек да менде. Азаматтын эл кызматын аркалап келе жатканына 15 жылга аяк басты. Ал ак эмгек маңдай тери менен үй бүлөсүн багып келет. Тандап алган кесибинин ысык суугуна бышкан адис. Кесибин мындан ары дагы өркүндөтүп, жаштарды тарбиялоо максаты бар. Жолдорду жаап, машиналарга тоскоол болуп калабыз, ошондой учурлар болот. Адамдар кээ бирөө түшүнүк менен кабыл алат, кээ бирөө түшүнбөстүк менен ар кандай кабыл алгандар бар да. Өзүм кесип иштеген жагат, жылуулукта элдерге жылуулукка камсыз кылып, элге кызмат кылган. Мындан ары дагы бул жака жаңы жаш жумушчулар келет, ошолорго жумушту үйрөтүш керек. Кескенди, ар кандай коопсуз жерлерде иштегенди, техника безопасности карап, ар кандай оор жана плиталарды көтөрүп иштегенге туура келет. Ошол жумушту үйрөтүп, кандай иштеш керек, кандай ысык жерлерде кандай жүрүш керек, ошолорду үйрөтүш керек да.
Азамат Баймамбетов 1986 жылы Чүй облусунун Жайыл районунда туулган. Мектепти аяктаган соң 2003 жылы Кара-Балта шаарындагы кесиптик лицейде 1 жылдык газ электр ширитүүчү кесибин аяктайт. 2004-2006 жылдары аскердик милдетин өтөгөн. Андан кийин Россияда 3 жыл эмгектенип, мекенине келгенден кийин Бишкек жылуулук тармагы ишканасына кызматка орношот. Бул тармакта иштеп жүрүп Исхак Разаков атындагы окуу жайда билим алган. Учурда 5-разрядтагы слесарь, үй бүлөлүү 3 уулдун атасы. Жумушчу бригада Тала Түздө тамактанат. Шаар аралап иштеген адистерге кызматтык унаа экинчи үйүнө айланган. Унаада жылынып чай кайнатып ичсе, жайкысын ысыктан коргонот. Түшкүсүн обедти ушул буткадан кылабыз. Обед ушул жерде болот. Түшкү тамакты барган иштеген жерлерден кылабыз. Бригадалар менен чогуу обед кылабыз. Үйдөн алып келебиз обедтерди, тамактарды. Тамактанып алып кайра жумушту улантабыз. Тамактан бул жерден тамактанып алсак, убакыт өтө тар. Ошо жумушту кайра тезирээк тамактанып алып, кайра жумушту улантууга туура келет да. Бишкек жылуулук тармагы ишканасы өлкөнүн энергетика системасындагы стратегиялык ишканалардын бири жана Бишкек шаарынын инфраструктурасын камсыздаган тармак. Тилекке каршы Союз маалынан калган жабдуулардын эскилиги жетип, калкты тейлеген кызматкерлерге кыйынчылык жаратат. Бишкекте бардыгы болуп 474 чакырымдан ашык жылуулук системасынын 74% иштөө мөөнөтү аяктаган. Бизде 74%-тен ашуун иштен чыгып калды. Биз болсо азыр кыйынчылык жараткан эмне? Ошол Союз учурунда коюлган нерселерди биз колдон келишинче аракет кылып, жылда уже оңдоо иштерин жүргүзүп турабыз. Тиги кандай десем, биздин иштөө убагыбыз 7:30 башталат, 4:30 жумушубуз бүтөт. Ремонт учурунда даже 5-6-га чейин кармалабыз. Кыштын күнү болсо жарылып калса 2 смена менен иштейбиз. Бизде андай жумуш таштап кетүү деген жок бизде. Постоянно иш ордундабыз, телефондо болобуз. Ошо шаарлыктардан ошол ысык суу, жылуулук артта калып калбасын деп, жанагындай бузулуу болбосун деп, постоянно биздин диспетчер көзөмөлдө, биз өзүбүз начальствонун көзөмөлүндө болуп турабыз. Жумушчулардын гана күчү менен гана ошол болгон ошол жабдыктар жаңырып атат. Чынын айтканда, бизде көп жылдан бери иштеген, таскан жигиттер булар бүт. Булар ошол ар ким өзүнүн жумушун билет. Кай жерде эмне жатат, эмне кылыш керек, өзлөрүнүн ошо разряддарына жараша өзүнүн жумуштарын билет, ар бир өзүнүн кызматын так аткарышат. Жайындагы суу бир айга өчкөн маалда азаматтын жумушу көбөйүп, көп эмгекти талап кылат. Ал башка участоктогу жер алдынан сууну токтотуп, бура турган дагы бир жабдууну жаңылоого келди. Ремонт убагында бул задвижкаларды текшеребиз, иштеп атабы, иштеген жокпу. Текшерип, булардын майларын, ачылып чапкандарын жакшылап текшерип, если иштен чыккан болсо, буларды кесип алмаштырганга туура келет. Ошо ремонт убагында булардын баардыгын текшерип, кышкыга даярдык көрүп алыш керек да. Кышкыга азыртан даярдык көрбөсөк, жылуулукту элдерге берүү өтө кыйынчылыкты жаратат да. Ушундай жерлерде, тар жерлерде иштейбиз. Мунун ичинде ар кандай жанагындай кээде ар кандай мусорлор келип толуп калат, ичи лай болуп калат, кир болуп калат. Ошолорду тазалап, анан иштегенге да туура келет да. Бүгүнкү күндө Бишкек жылуулук тармагы ишканасы жеке сектор менен бирге 3,5 миңден ашык турак жайды жылуулук менен камсыздайт. Бул 133 миңден ашык абонентти түзөт. 60 жылдын ичинде бул тармак тейлеген аян 100 эседен ашык өстү. Учурда ишкананын балансында 474,1 чакырымдан ашык түтүк, 19 насостук станция бар. Ал эми мына ушул татаал чарбанын бардыгын камсыздоо 914 кызматкердин колунда. Алардын катарында азамат дагы тынымсыз эмгектенип келет. Уланбек Тыйканбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.